жумуш ордуна таасирин тийгизген жаңы жумуш пайда болушуна жана эски жумуштардын мындай өзгөрүшүнө таасирин тийгизген бул цифровизация менен санариптешүү. Эмнеге биз ушул теманы алып атабыз? Анткени ушул цифровизациянын жардамы менен жаңы кесиптер пайда болуп атат. Мисалы, копирайтер, SEO оптимизатор, толтурада интернет-маркетолог, интернет-маркетологдун senior, middle, junior дегендер бар. Мындай уровеньдер менен бөлүнөдүр. SEO оптимизатор деген не айтасыз? SEO оптимизатор деген мисалы сайт бар го, ошол сайтты Google менен тааныштырган адам да. Ошол Google'га кошуп, ошол Google'да мисалы сиз айнек орнотом деп издесеңер, ошол айнек орноткон компанияны биринчи страницага чыгарган адам SEO оптимизатор. Ал ошол сайттын атайын ошол сөздөрүн жазып чыгат, жана издөө сөздөрү бар, поисковый ошону жазып чыгат. Анан Google'дун атайын инструменттери бар, ошол мени тааныштыр деп ошол сайтка ошол Google'да регистрация кыласыз, ошонун баары SEO оптимизатордун жумушуда. Анан статьяларды жазып, ошол кайсы суроолор болсо, ошол суроолорго жооп жазган адам дагы SEO оптимизатор. Бул абдан маанилүү экен, анткени ошо айнектерди орнотом деп речема алсаңыз, мен Google менен издесем, 10.000 мүмкүн баракча чыгат, 10.000 киши айнек орнотот экен. А мен Google'га киргенде бир баракты карайм, мүмкүн экинчи баракка кирбейм, может кирбейм. Ошол кирбей калам. А SEO оптимизатор именно сиздин баракчаңыз биринчи катарга кантип алып келем деп ошону билет экен да. А мен бул профессияны жакында эле билдим, профессия бар экен целый. Ал эмнеге жакшы? Мисалы сиз компанияңызды реклама кылганда, элдер жана ошол эле Google'га, ошол эле Facebook'ка айнек орнотуу деп сөз жазганда чыгып атпайбы мындай реклама деп, жана компаниясынын аты чыгып атат. Ал уже платный да. Ошол эле нерсени биринчи бетке чыгарган бесплатный болуш үчүн ошо SEO оптимизатор жасайт да. Ошол нерсеничи бизде мисалы светофордун SEO оптимизатору мен болчумун. Ал жакта 70% трафик бесплатный трафик да, биз ал трафикке акча төлөбөйбүз. Биз мисалы сотовый телефону Бишкек деп жазганда эле светофор биринчи, экинчи, үчүнчү страницада чыгат. Ошол жактан адамдар басып кирет, биз ага биздин сайтка кириш үчүн реклама кылбайбыз да, ал реклама басып акча бербейбиз. Автоматизация бул жаңы жумуш орундарынын может пайда болбойт, аз пайда болот. Бирок көбүнчө трансформация, анан кээ бир профессияларды жок кылат да. Бирок ошончолук деле жок кылбайт, анткени могул жерге өтүп кетсе болот да. Жакшы өзүнүн кесибин жакшы билген адам автоматизациянын башына турулушу мүмкүн. Анткени ошол автоматизация кылыш үчүн процесстердин баарын жакшы билишин керек, кайсыл жерде кайсыл процесс керексиз экенин билген адам керек да. Ошону түзгөнгө автоматизация деген бул программа болот да. Ошол могул керек, бул керек жок деп